Өзгөчө абал режими учурунда чектөөлөрдү сактоону көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Ал Коопсуздук кеңешинин чакан курамда өткөн жыйынында бир катар тапшырмалар жана сунуштар берилгенин белгиледи. Айрым иш аракеттерге карата сын пикирлер дагы айтылганын кошумчалады. Эл өзгөчө абал режиминдеги талаптарды сактоого тийиш жана аны бузган жарандар административдик жана кылмыш жообуна тартыларын унутпашы керек. Бул коменданттык сааттын эрежелерин бузуп, коомчулукка вирусту жугузуу тобокелчилигин жараткан үй карантининдегилерге өзгөчө тийиштүү. Бардык тармактык кызматтар жана жергиликтүү бийлик органдары коронавируска чалдыккан жарандар менен байланышта болгондорду аныктоо, аларды көзөмөлдөө боюнча иштерди күчөтүүсү зарыл, деди Кубатбек Боронов. Ал Бишкектин комендатурасы мамлекеттик кызматкерлер атайын берилген уруксаты жок жеке унаасы менен шаарда жүрүүгө тыюу салуу боюнча чечим кабыл алынганын билдирди. Жыйындын жүрүшүндө тармактык мамлекеттик органдарга финансы каражаттарын жабдууларды, резервтерди эске алуу менен коронавирус боюнча абал начарлап кеткен шартка карата иш-чаралардын планын иштеп чыгуу тапшырылды. Жергиликтүү бийлик органдарына калктын социалдык жактан аярылуу катмарына, жакындарынын камкордугусуз калган карыларга даректүү жардам көрсөтүү боюнча иштерди күчөтүү тапшырмасы берилди. Аларга ыктыярчыларды бекитип берүү керек. Саламаттыкты сактоо министрлигине өлкөнүн райондорун жана облустарын зарыл дары-дармектер, өздүк коргоочу каражаттар менен камсыздоо милдеттендирилди. Коменданттын буйругу менен мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик кызматтык көлүгү менен шаарда жүрүүгө тыюу салынсын. Бир дагы мамлекеттик органдын көлүгү, кызматтык көлүгү өзгөчө ал жарыяланган жерде жараксыз деп табылсын. Убактылуу жүрүүгө, ары бери кандайдыр бир иштерди аткарууга. Экинчиден, бардык мамлекеттик кызматкерлерге өздүк автотранспорту менен көчөдө жүрүүгө тыюу салынсын. Ошондой болуп кармала турган болсо, протокол түзүлүп, ошол мамлекеттик кызматкердин иштеген жерине өкмөткө бериңиздер. Биз чара колдонушубуз керек аларга. Коронавирус тууралуу жалган маалымат тараткан адам аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2020 жылдын 31 мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында 1983 жылы туулган Ысык Көл облусунун Тоң районунун тургуну Бакашева Айзада Кубатовна аныкталды. Такталган маалыматтар боюнча Бакашева социалдык тармактар аркылуу Тоң районунда бир адамдан коронавирус табылды деген жалган маалыматтарды тараткан. Бакашева кылган ишинин туура эместигин мойнуна алып, жалган маалымат бергендиги үчүн кечирим сурады. Анын мындай аракеттерине юридикалык баа берилет. Азыркы кырдаалдагы абал Кыргызстандын экономикасына төмөнкүдөй макроэкономикалык тобокелчиликтерди алып келет. Тышкы суроо талаптарды кыскартат, негизги соода өнөктөш өлкөлөр менен сооданын шарттарын ордотот. Эмгек мигранттарынын инвестициясынын жана акча каражаттарынын агымынын кыскарышы менен шартталган экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшүнө байланыштуу ички суроо талапты кыскартат. Калктын кирешесинин кыскартылышы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин тартыштыгын көбөйтөт. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча чараларды ишке ашырууга кеткен чыгымдарды көбөйтөт. Убактылуу ишмердүүлүгүн токтоткон ишкерлерди жана чарба субъектилерин колдоо боюнча чараларды ишке ашыруу чыгымдарын көбөйтөт. Калктын аярлуу катмарларына максаттуу жардам берүүгө чыгымдарды көбөйтөт. Экономиканы турукташтырууга чыгымдарды көбөйтөт. Инфляциянын деңгээлин көтөрүлүшүнөн жана баалардын кымбатташынын тобокелчилиги. Коронавирус менен күрөшүү боюнча административдик эсепке 69 миллион 500 миң сом келип түштү. 2020 жылдын 31 мартына карата Кыргызстандын аймагындагы коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча иш-чаралар үчүн түшкөн ыктыярдуу төгүмдөрдү жана кайтарымсыз акча каражаттарын чегерүү үчүн ачылган администрацияланган эсепке жалпысынан 69 миллион 479 миң 853 сом акча каражаттар түштү. Ачылган эсептер жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин сайтында жайгашкан.
Сауд Арабиясынын ажылык жана умра иштери боюнча министри Мухаммед Салех ибн Тахир коронавируска байланышкан абал турукташканга чейин дүйнө мусулмандарын ажылык сапарды пландабай турууга чакырды. Министр Аль-Ахбария телеканалынын эфиринде өлкө зыяратчыларды кабыл алууга даяр экенин, бирок азыркы шартта адамдардын ден соолугу маанилүү болуп турганын айтты. Акыркы маалыматтар боюнча Сауд Арабиясында коронавирус жуктуруп алган адамдардын саны 1500дөн ашып, 10 киши каза болду. Эми Нарын шаарынын борбордук базары 9:00дөн 14:00га чейин иштейт. Урматтуу Нарын шаарынын тургундары жана меймандары, коронавирус инфекциясын алдын алуу максатында убактылуу чектөөлөргө байланыштуу Нарын шаарынын борбордук базары бүгүн 1 апрелден баштап саат 9:00дөн 14:00га чейин гана иштейт. Андыктан туура түшүнүү менен кабыл алып, аталган убакыт аралыгында соода кылып туруңуздарды суранабыз. Ал эми шаар ичиндеги майда соода түйүндөрү күнөмдүк график менен иштей беришет. Эскертүү: тартип бузгандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт.